Атым Сакабаева Кантыкбайына 64-жылы төрөлгөн. Уулум Надырбек уулу Тилек, менин уулум. Акыркы учурда СИЗОго камап коюшту. Мыйзамсыз түрдө анга жала жаап, түрмөгө камап коюшту 2 айга. Президентибиз Сооронбай Жээнбеков, мен сизге айтарым, ошо канчалаган мага окшогон энелер сыздап жүрүшөт. 6 жылдан бери канчалаган энелерди, балдарды, үй бүлөлөрдү баардыгын камап, мыйзамсыз эле түрүндө камап буларды камап коюшкан. Ошон үчүн ушу мен эне катары сизден суранарым, ушуларга адилеттүүлүк кылып, бардыгына адилеттүүлүк кылып, карашыңызды суранамын сизден. Азыр деген канчалаган адамдар жүрөт, жегендер, мына жогоркулар канчасын жегендер, адам өлтүргөндөр болсо көчөдө жүрүшөт. Аларды эчтеке кыла албайт. Бизге окшогон карапайым элди, мынтип мен азыр учурда бир эле балам бар, ушу жалгыз. Ошо бизди бакчы эле. Азыр монтип кичинекей баласы менен келинчеги менен үйдөбүз. Келинчеги дагы орукчан. Ушуларды карап отурабыз. Эми бизди ким багат мындан ары? Ошонго адилеттүүлүктү кылып, адилеттүүлүк кылып чечип, ошо баланы чыгарып бериңизди суранамын. Надырбек уулу Тилектин атасынын азыркы учурда 56-57-ге чыгып калды. Ошо жүрөгү ооруп калды ушу баласы кеткенден бери. Күнүнө жүрөгү ооруйт. Азыркы учурда больницага көрүнүп атат, монитор кадат эле, ошо монитордон ошондой болуп чыкты. Мындан ары ушу үмүт кылам Сооронбай Жээнбековдон. Ушу балам адилеттүүлүк менен чечип, ушу белгилерди чыгаргандай эле адилеттүүлүк менен чыгарып беришиңизди суранабыз. Мен ошо немелерге, ГКБнын жетекчилерине, ушу туура эмес адилетсиздик кылганына нааразымын. Туура эмес чечим чыгаргандарына, куру дома жала жаап аткандарга. Ошо сиздерге кайрыларым. Адилеттүүлүк менен чечип бериңизди суранамын. Ушунча карапайым элдер канчалага кыйналып, аялдарды карабай, балдарын ыйлатып коюп, камап, бардыгын камап салып атышат бир чекеден. Немелер урдагандар, адам өлтүргөндөр болсо жүрөт көчөдө. Аларды болсо камабайт. Өзүбүз деле карапайым элбиз, кыйналып жашаганбыз, үйүбүз жок. Ушундай иштейбиз деп келдик эле, ушу иштеп эле жүрөт элек, мындай нерсе болот деп да оюбузга, акылыбызга деле кыйган эмес да, акылыбызга да келген эмес, мондай болуп кетет депчи. Ошо сиздерден үмүттөбүз, ушу адилеттүүлүктү чечип, баламы чыгарып бериңиздерди суранамын. Эне катары. Мен Тынарбек кызы Гүлжамал 96-сынып. Менин жолдошум Надырбек уулу Тилекти куру доомат жана жалган жала менен түрмөгө азыркы учурда СИЗОго камап коюшту. Менин кайрылуум президент Сооронбай Жээнбековго ушул иш боюнча карап бериңиз деп кайрылар элем. Буга чейинки телевизорлордон, интернеттен да көрдүк, бир баланы күнөөсүз деп актап чыгып бериптирсиз. Менин күйөөм да азыркы учурда ушул абал болуп отурат. Менин күйөөмдү куру доомат жана жалган жала менен камап коюшту. Сиз азыркы учурда өкмөттүн башчыда үстүндө турган бийликтегилерди, МВДнын начальниктерин, ГКМБнын начальниктерин, прокуратура, премьер-министр ушул убакка чейин 6 жылдын ичинде иштеп келген башчыларды адамдын укугун тепселеген деген эме менен жумуштан алып салдыңыз. Ошол учурда ушулар караган мезгилде менин күйөөм да ушулардын колу менен кармалып калды. Ошондо мен күйөөмдү тактап карап чыгып, кайра адилеттүүлүк менен карап чыгып беришиңизди суранам. Ошолордун курбандыгы болуп, менин күйөөм азыркы учурда СИЗОдо отурат. Бизде үйдө жалгыз бизди баккан менин күйөөм гана болчу. Кайненем пенсияда, мен өзүм оорукчамын, эпилепсия менен ооруйм. Кичинекей балам бар, 1 жашка жетпеген. Баса элек. Өзүбүз квартирада болсо турабыз, ушинтип карап бериңизди суранам.